Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Sözümdü ırайымдуу жана боргер улуу жараткан Аллах Тааланын аты менен баштаймын. Жаратканга мактоолорумду, алкоолорумду айтуу менен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга да салам салаваттарды жолдойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман калкым. Алгач уруксат этиңиздер сиздердин улуу айда жасаган жакшы амалыңыздардан, түндөлөрү кайрылып кол көтөрүп жасаган дуаларыңыздардан, узак күндүзгү күндөрү туткан орозоңуздардын кабыл болушун улуу жараткандан сурап өтөм. Болса, бүгүн кеч мен сизди Озачарга конокко чакырам. Ой, меними? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Озачарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дарегим, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номерим 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74. Андан кийин албетте бүгүнкү күнү орозо маселесине келген учурда ар кандай суроолор көп болот. Ар ким өзүнүн орозосун туура болуп калуусун дайыма эңсеп издеп келет. Мына ошондой суроолордун бири катары бүгүнкү күндө биз орозо мезгилинде адамдар өз орозосун азанга карап бекитип ачыш керекпи же календарга карап ачып бекитиш керекпи? Адамдар орозун бекиткен мезгилде суу менен бекитиш керекпи же бир айран менен бекитиш керекпи? Же болбосо ушундай бир жеңил маселелерди астына коюп, бирок ага жооп таппай буйдаланып, кээде билбеген кишиден барып сурап, анын натыйжасында тутуп аткан орозосуна шек күмөндөр туулган учурлар дагы жок эмес. Мына ошондуктан бүгүн ошондой жөнөкөй маселелердин бири катары, эгер сиз орозо мезгилинде, орозо айларында орозону кармоонун өзүн бир бекем жана ишеничтүү жол менен так кармайын десеңиз, анда Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө ар бирибиздин кол алдыбызда, ар бирибиздин үйүбүздө, же болбосо ар бир бурчта сатылып аткан орозо айына түзүлгөн календарды кармасаңыз, бул сизге эң ишеничтүү жол болот. Ал эми орозо айынын ичине киргендеги болгон кээ бир аракеттер бар. Мен оозумдагы шилекейди жутуп койсом эмне болот? Ал шилекейди жутуп алуу менен, эгерде ал шилекей атайлап жасалынбаган болсо, атайлап топтолунбаган болсо, анда ал шилекейди же жутуп салуу менен, же түкүрүп салуу менен ооз ачылбайт. Мына ошо окшогон жөнөкөй маселелерди биз биле жүрүүбүз дагы абзел. Андыктан биз бүгүнкү күндө көпчүлүктү түйшөлткөн дагы бир маселелердин бири орозону күн өтө узак болгон жерлерде кантип кармайт деген дагы суроо келет. Бул тегеректе алымдарыбыз 3 түрдүү сөз кармайт. Эң алгачкысы, эгерде адамдар ошол орозо кармаган мусулмандардын жашаган чөлкөмүндө күндүн узактыгы 20 саатка чейин жетип, же 22 саатка чейин барып, болгону 2 саат же 2,5 саат түн болуп, кайра таң атып кеткен жерлер болсо, бул жерде ал күндүн узактыгына карабай, ал күн менен түн үзүлгөндүгү себебинен орозону кадимкидей тутуп улап кеткени жакшы деп айтышат. А бирок экинчи маселеде айтылат, экинчи ой пикирде мындай болуп, 20 сааттан ашкандан кийин күндүн узактыгы андан абзели
ошол жакынкы аймактагы орточо убакытты алып туруп анан тутканы жакшы дейт. Анан үчүнчү сөз, ошондой 20 сааттан ашкан мезгилде эң жакшысы ал мезгилде орозону башка мезгилге калтырып, күн менен түн жакындашкан учурга алып келип, ошол мезгилде кармап берсе дагы болот деген пикирди айтышат. Анын ичиндеги болгон пикирлердин бири бул орозо мезгилинде кайсы бир адамдардын жашаган чөлкөмдөгү күн узундугу 20 сааттан ашкандан кийин эң жакшысы жер киндиги катары таанылган мусулман ислам дининин борбору мекени катары таанылган бул Мекке шаарынын убактысын алып туруп, ошол убакыт менен орозо кармап берсе да дурус деген пикирлерди айтышат. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү орозо кармоодо өзгөчө кыргызстандыктар үчүн бул биздеги 20 саатка жетпеген убакыт болгондуктан, биздики былтыркы жылы, баштагы жылдары эң эле узак болгондо 18 сааттан бир аз ашып аткан. Бул биз үчүн көнүмүш убакыт, биз үчүн тажрыйбадан өтүп келген убакыт. Ушул чөлкөмдө биздин ата бабаларыбыз да жашап келген. Ошол убакыт ичинде орозолорун кармап келген. Мына ошондуктан биз үчүн бул өтө эле чоң көйгөйдү туудура турган маселе эмес. Эгерде бизде кайсы бир биздин жарандарыбыздан бирөө жарым ошол 6 ай түн, 6 ай күн болгон чөлкөмгө барып калса, түн менен күн үзүлбөстөн бир ото эле түн болуп калган же бир ото эле күн болуп калган аймакка барып калса, анда кескин түрдө аны ошол аймакка жакын жердеги орточо күн аралыгында орозосун кармап бергендиги дурус болот. Ал эми кимдин орозосу 20 сааттан ашып кетсе, анда биз жогору жакта айтып өткөндөй шартта орозосун кармаганга шарият уруксат берет. Албетте, маселе эмне дегенде, маселе адамдын ар кандай тоскоолдукка карабастан ачка жүрүүсү шарт эмес эле. Орозодо орозо өзү көтөрүп келген адамдар үчүн болгон таалим таасирлерди жеткирүү жана адам ошол ибадат аркылуу өзүндөгү болгон ден соолукту сактоо менен кошо адамдык баалуулуктарды калыптандыруу. Мына ошондуктан маселени бул жерде биз көп тереңдетпестен, муну жөн гана Алланын буйругу, адамдын күчү жеткен мезгилде аткаруусу милдет болгон, күчү жетпей калган мезгилде ыңгайлуу шартка жылдырып аны кармап берүү шарты дагы бар экендигин биз эскертип өттүк. Мына ошондой болгон соң, урматтуу бир туугандар, урматтуу мусулман жамааты, ислам дининдеги болгон ийкемдүүлүк, ислам дининдеги болгон ыңгайлуулук бул жөнөкөй маселеден дагы байкалат. Ал деген сөз, эгерде сиз намазга турган учурда намазды окуу үчүн суу таппай калсаңыз, анда таяммум деген амалды сизге ачып берет. Таяммум деген эмне дегенде, такыр суу жок мезгилде суу табуу мүмкүнчүлүгү калбай калган учурда, анда кургак топурак менен даарат алуу, жосо кургак топуракка кол уруу аркылуу эмне даарат алып, мына ошол даараттагы кадимки суу менен даарат алгандай тазалыкка жеткиргендигин дагы биз билебиз. Ошол эле учурда адам эгерде зекет берген учурда, ошол же болбосо кайсы бир байлыктын бир бөлүгүн чыгарган учурда, көрсөтүлгөн байлыктын өзүнөн бербестен ошол байлыктын акчалай өлчөмүн, көлөмүн берүүгө дагы уруксат берет. Мындай келип, эгерде ислам дининдеги болгон ыңгайлуулуктарды, ийкемдүүлүктөрдү карасак, бул эмне жөнүндө кабар берет десек, бул албетте улуу жараткандын пендеге болгон ырайымы, бул биринчиден. Экинчиден, дин тутуу бул машаккат болбойт. Балким бул дин тутуу адамдар үчүн эмне болуш керек? Ыңгайлуулук болуш керек. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам яссиру ва ла туассиру, баширу ва ла тунаффиру деген. Жеңилдеткиле, оор көрсөткөндүн ордуна, сүйүнчүлөгүлө адамдарды качыргандын ордуна деген. Мына ошондуктан Алла Таала субхана ва тааладагы ыйык китепте бир канча аяттарда бул дин адамдар үчүн
боорукерлик, ырайым, кечирим жана жеңилдик катары келгендигин дагы маалымдап келет. Мына ошондуктан урматтуу бир туугандарым, орозо мезгилиндеги болгон амалдарда өзгөчө көңүл бура турган орундар бул орозону болбогон жеңил маселе менен аны бузуп албоонун аргасын издеш керек. Ал эмне демекчимин? Адамдар көпчүлүк учурда мындай бир тайкы түшүнүктөргө барышат. Эгерде бир аз адам чаңкап кетсе, менин орозом кыйналып кетти. Элде сөз бар, орозону кыйнабаш керек деген. Ошон үчүн мен орозомду кыйнабайын дедим дагы оозумду ачып алдым деген сөзгө барышат. Бул таптакыр акылга сыйбаган маселе. Бул таптакыр шариятта да жок. Бул илимде да жок маселе. Орозо кыйналбайт. Орозо кыйналганда качан кыйналат дегенде, адам өзүн орозо тутуп туруп, орозого каршы келген иштерге барган учурда орозо кыйналат. Же болбосо орозону кармап туруп, орозонун койгон чектерин бузган мезгилде орозо кыйналат. Мына ошондуктан бул жерде адамдын чаңкап кетүүсү, суусап кетүүсү, же курсагынын бир аз ачышып кетүүсү бул эмне орозонун кыйналгандыгы жөнүндө кабар бербейт. Балким ошол нерсеге сабырсыздык кылып, оозду ачып жибергендигиңиз сиздеги болгон кыйналууну, же сиздеги болгон сабырсыздыкты эмне кылат, көрсөтөт. Бул маселеге келген учурда биздин динибизде өзгөчө динибиздин Абу Ханифа мазхабындагы болгон ибадатка болгон бекемдик, ибадатка болгон жоопкерчилик, ибадатка болгон сергектик бул албетте биздин ар бирибизди толук кандуу орозо кармап, Кудай астындагы жоопкерчиликти туура өтөп, ошол туткан орозобузга жараша толук соопко ээ болуп калуу мүмкүнчүлүктөрүн ачып көрсөтүп берет. Орозонун ичиндеги болгон кээ бирки дагы эске алып өтчү маселелер, орозо мезгилинде адамдар бул бир айлык гана маселе катары карашат экен. Бул маселени биз бир ай эптеп өткөрүп алсак, бир ай 30 күн эптеп башыбыздан өтсө, мына Кудайга шүгүр биз Кудайдан кутулдук, карыздан дегендей бир мүмкүнчүлүк, мындайча айтканда бир түшүнүктөргө барышат. Бирок чындап келген учурда сахабалардын орозо кармагандыгын карасак, пайгамбарыбыз үйрөткөн орозолорду карасак, булар 30 күн орозо кармаган мезгилде калган 6 ай ичинде Кудайым ошол бир ай ичиндеги туткан орозомду, жасаган амалымды, тапкан жакшылыгымды жоготпой сактап бер деп, кабыл кылып бер деп Кудай Таалага кайрылышчу экен. Ошол орозо ай ичинде кандай жашаса, орозо ай ичинде кандай жүрүм турумга, адеп ахлакка, туура мамилеге ээ болушса, баалуулуктарга ээ болушса, мына ошонун баарысын 6 ай бою кармап, анан калган 6 айында Кудай Таалам ошол жакшылык айга дагы жеткиргин деп Кудай Таалага кайрылышчу экен. Мына ошентип бул алтын доордун адамдары жыл бою орозо ай ичинде жашагандай жашаган өмүрдү сүрүшкөн экен. Мына жөнөкөй мисалга айтсак, бүгүнкү күнү биз баарыбыз күбөбүз, мына социалдык тармактар аркылуу элибиздеги, комчулугубуздагы бир жакшы бир көрүнүштү биз байкай алдык орозо ай ичинде. Кайсы бир азамат келип өзүнүн колундагы өнөрү менен орозо ай ичиндеги колунда жокторго, муктаждарга тиштерин мен бекер жасап берем деп жар салды. Экинчиси чыгып, менин балдарды эс алып ойной турган эс алуу аттракциондорум бар, колунда жок, адамдар балдарыңарды алып келгиле, мен балдарыңарды эс алдырганга мен бекер берем деди. Үчүнчүсү колундагы акчасын, каражатын түйүп алып, муктаждардын үйлөрүнө барып, эшигин каккылап, колумдан келгенин алып келдим, макул этсеңер ушуну кабыл алып койсоңор деп эшиктерин басып барып атат. Деги койчу, элибиздеги болгон пейил жакшы экендиги жөнүндө биз ачык, айкын көрө алдык. Эми мен айткым келген нерсе, мына ошол пейилди көпчүлүк адамдар сын пикир менен дагы айыптап чыгышты. Булар ушинтип орозо келгенде эле койгонот дагы, анан эртеңки уктап калышат деген. Кайсы бир чекесинен, кайсы бир жагынан караганда бул да туура сын пикир. Биз
жакшылыкты кылган учурда бир гана бир айга байланып калбастан, балким бул айды ошол жакшылыкка болгон кыймылдын башаты катары кабыл алышыбыз керек. Эгерде биздин коомчулук ушул өзүндөгү болгон жакшы пейилди калыптандырып алып, ушул өзүндөгү болгон жакшы сапаттарды ойготуп, аны жөнгө салып, мына ошол орозо айы калган биздин 11 айыбызга болгон дагы эмне жакшылыктын башаты катары пайдалансак, албетте элибиздеги болгон жакшылык дайыма уланып, колунда барлар колунда жокко, күчтүүлөр алсыздарга, эркектер аялдарга, улуулар кичүүлөргө иши кылса, бир коом бири-бирин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү сүрөттөгөндөй, бири-бирин бекемдеген кыш сымал үйдү тургузган мезгилде дагы биз үйдү курган кыштарды биз катар экейинен түз коюп койбойбуз. Сөзсүз түрдө ал кыштар бири-бирин эмне кылып келет? Эмне бири-бирин тарабын бири бекитип кетет. Мына ошондой болгон коомдун мүчөлөрү дагы бири-бирибизди дайыма бекемдеген, бири-бирибизди дайыма чыңаган, бири-бирибизди толуктаган, бири-бирибизди мындайча айтканда колдоого алган коомдун мүчөлөрүнө айлансак, албетте бул коомдун мүчөлөрү булар мамлекетти түптөгөн жарандар. Жарандардын ортосундагы карым-катнаш, ынтымак, ырашкерлик, бири-бирине болгон кечирим, бири-бирине болгон ырайым, бул албетте келечектеги бекем жана ишеничтүү, келечектүү коомдун көрүнүшү деп айтсак болот. Бул учурда биз билишибиз керек, мусулман коомчулугу өзү кандай болуш керек деген учурда, мусулман коомчулугу ал кайсыл жерде жашабасын, кайсыл мезгилде жашабасын, кимдер менен жашабасын, ал айырмасына карабастан туруп, дайыма үлгү катары тарыхта өзүн көрсөтүп келгендей эле, алар дайыма чөйрөнү тазалыкка чакырган, аарулукка үгүттөгөн, ар кандай пасттыктан, ар кандай адашуучулуктан, ар кандай пикирдик жактан болгон алсыздыктан оолак болуп, дайыма сергек, ойго жана күчтүү коом катары өздөрүн көрсөтүп келген ислам коомчулугу. Биз ойлойбуз, биз ушул Рамазан айындагы жасаган аракеттерибиз менен, Рамазан айынын бизге калтырган өзүнүн таалим, тарбиялык, өзүнүн сабактары менен бизди дагы Кыргызстан мамлекетин дагы, ал эмес балким Орто Азия элин, ал эмес балким бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдарды мына ошондой болгон тазалыкка, аарулукка, ынтымакка, биримдикке, кечиримдүүлүккө, ошол эле учурда берешиндикке, ачык колдуулукка үйрөтүп, натыйжасында биздин жашаган коом, биз кечеги көргөн баягы ырайымсыздыктан кечиримдүүлүккө, ташбоордуктан боорукерликке, сараңдыктан берешиндикке, ойгоосуздуктан сергектикке болуп, акырын биздин коомубуз дагы сөзсүз түрдө башкаларга үлгү боло турган, башкаларга чындап эле бир жакшы жашоонун образын сунган коомдордон болобуз деген ишеничтебиз. Албетте биз билишибиз керек, орозо айы бул жөн гана ибадат эмес, балким адамдар үчүн ошол ибадат аркылуу болгон өзгөрүүнүн айы. Эгерде биз кечеги күнү кайрымдуулукту жасабай келсем, анда мен бүгүн кайрымдуулукту ишке ашырам бул айда. Эгерде мен кечеги күнү ибадаттарым өз ордунда болбой атса, бул ай аркылуу мен ибадатымды калыптандырдым. Кечеги күнү мен адеп ахлагымда, жүрүм турумумда
элге болгон мамилемде кайсы бир кемчилигим болсо, анда бул айдын урматы менен, бул айдын көрсөтмөсү менен адеп ахлагымды, жүрүм турумумду, эл журтка болгон мамилемди, тууган урукка, ата энеге болгон пейилимди оңдоп калдым. Натыйжасында биз эмне болдук? Өзгөрө алдык. Натыйжасында биз бул айды жөн өткөрбөдүк. Бул айды биз пайда менен өткөрдүк. Бул айды биз бир жыйынтыктуу жасап, натыйжасында мен өзүмө дагы, коомума дагы өзгөрүүнү алып келе алдым. Орозо айыңыздардын дагы бир жолу кут болушун айтып өтөм. Орозо айындагы кармаган орозоңуздар, жасаган жакшылыгыңыздар, эң эле негизгиси өзүңүздөр үчүн, эли журт үчүн, жалпы инсаният үчүн жасаган Кудай астындагы бата тилегиңиздер кабыл болушун дагы бир жолу тилеп өтөмүн. Сиздер менен кийинки көрүшүүгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Баса, бүгүн кеч мен сизди Оза чарга конокко чакырам. Ой, меними? Албетте сизди. Чоң рахмат, бирок кайда барабыз? Миндаль тойканасы. Оза чарга буйртмаларды кабыл алабыз. Үйлөнүү той, кыз узатуу, жентек той, юбилей жана башка тойлорду 150 кишиге чейин жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Чынында тамактар абдан даамдуу экен. Ооба, арзан жана даамдуу. Дареги, Карпинка көчөсү 192, Жибек жолу менен кесилишет. Телефон номери 0706 88 91 99. Тез там жоопкерчилиги чектелген коому. $3500 баштап 40 күндө үй куруп берет. Жылуу, коопсуз, арзан, сиз күткөндөй жана ойдогудай болот. Дареги, Бакаев көчөсү 44, Гагарин көчөсү менен кесилишет. Байланыш телефону 0709 38 74 74.